Премьер-министр аймактарга болгон жумуш сапарынын алкагында элеттериндеги калктын жашоосуна байланышкан бир катар көйгөйлүү жагдайлар менен жеринен таанышууну улантууда. Чүй облусунун Кемин районундагы Кемин салмактык габариттик көзөмөл пункту жүктөлгөн оордуктун салмагын өлчөөдө жаңы система боюнча иштеп жатат. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү паракорчулукту азайтуу максатында жүк өтүүчү жайларды электрондоштуруу боюнча тапшырма берген. 2017-жылдын февраль айынан бери Сосновка жана Кемин пункттары тесттик режимде иштеп, андагы маалыматтар 10 жылга чейин сакталат. Эң негизги жолдорго койгула. Эң негизги жолдорго жанагы биз 15 пост өткөндө сизге ак жолдо көрсөткөн посттор 15 посттор. Ошо первостепенный. Первостепенный. Көрүп койдук. Ошо биринчи степень акча берилди, сиз колмондо. Болуптур. Министрибиз Баткенге биринчи койгула. Баткен коюп атабыз. Баткен, ошол Сарташ жака кетип, Сарташ ошол жакта коюп. Себептегенде Баткенге Торогор жака. Баары бош керек. Баткенге ГСМ дегенден ушу Баткенге биринчи очуруп деп неме кылдык да кетип атат. Үчүн тамак коюштар, мына жол бычагына керек. Системанын иштөөсүнө сырттан эч ким кийлигише албайт. Оор жүктөрдүн салмагын өлчөөдө адам факторунун катышуусусуз онлайн режиминдеги видео жазуу жолу менен оор жүк ташуучу автотранспорт каражаттарынын мамлекеттик номер белгисин таанууга болот. Эми мындай система өлкөнүн бардык пункттарында ишке кирет. Бүткүл дүйнөлүк банктын грантовый суммасы менен курулду. Bunun артыкчылыгы адамдык фактор эч кандай бир адам кийлигише албайт. Мына өзү автоматически 90 км/саатка чейин автоматически тартып туруп, центральный серверге жана посттогу ар мониторго түшүрүп турат. Ал бул дандыйлардын баары межасой расстояние, жалпы салмагы, ар бир оско түшкөн салмактардын баарын тартып мониторингге жана центральный серверге, министрликтин алдында центральный серверге түшүп турат. Кемин районунун Совет айылындагы жылтыр суткалык жөнгө салуу бассейни 1984-жылы курулуп, 33 жылдан бери бир да жолу тазаланбаган. Бассейнди кайрадан ишке киргизүүгө 2,5 миллион сомдой каражат керектелет. Бассейн ишке кирсе, 1000 гектар жерди суугарууга болот. Анан кийин жер көкөндө подвешен. Жылтыр насостук станциясы биздин суу чарба башкармалыгында бул республиканский бюджетте баланста отурат. Бул БСР болсо айыл өкмөттүн балансына калып калган да, Ильич айыл өкмөттүн. Анан кийин айыл өкмөттүн билесиңер, дотацияда Ильич айыл өкмөтү бул тазалаганга каражаты жок. Ошон үчүн бул ушундай болуп калган. Бул жерден Ильич айыл өкмөтү эмес, Дүшеев айыл өкмөтүндөгү фермерлердин жерлери сугарылат. 2 айыл өкмөткө суу берет бул жер. Ал эми Жаңы Жол айылындагы суткалык жөнгө салуу бассейни 23 жылдан бери иштебей турат. Тазалап ишке берүүгө 6 миллион сом керектелет. Каражат убагында бөлүнсө 2000 гектар жерди суугарууга болот. Союз тарагандан кийин токтоп калган суу бассейндерин көрүп чыккан өкмөт башчы айдоо аянттарын убагында суугаруу максатында тиешелүү мамлекеттик органдарга маселени тез арада чечүүнү тапшырды. Мен балкын билет. Өзү водник илгертен баштап суу чарба тиягын Азияский банкка дыйканды менетин билет кандай болгон. Мунаны жасап беребиз. Рахмат. Өткөзгүлө тездет. Рахмат. Рахмат. Өткөзүлөт. Ушул эсте кара турган жумуш болот да. Азыр ушул БСРдин жоктугунан дыйкандарыбыз 3 сугаттын ордуна 2 сугат, 2 сугаттын ордуна 1 сугат болуп кыйналып жатабыз. Сууну алып атабыз, бирок жетпей атат да. Ошон үчүн эгерде ушул БСР бүтүп бара турган болсо, бизде ушул дыйкандарга чоң абдан жардам болот деген биздин чечимибиз бар да. Агрардык тармактагы суу тартыштыгынан башка аймакта мектеп маселеси да курч бойдон турат. Кошкоргон айылындагы Туйту Каракеев атындагы орто мектептин пайдуу балы мындан 20 жыл мурда башталган бойдон уланган эмес. Айылдын мектеп курагындагы 386 окуучусу таптакыр шарты жок бала бакчанын имаратында билим алууга аргасыз. 350 балага ылайыкталган жаңы долбоорду ишке ашырууга 23 миллион сом каражат керектелет. Мектепти баштайбыз да калса. Класста 38-36 окуучуга чейин кээ бир класстарыбызда ошондойдон окушат. Ошол окуучулар батпайт. 2ден отурбастан 3ден отуруп калганга дагы кээде ушундай класстарыбызда бар. Замандын талабына жараша иш аракеттерди кылалы, билим сапалыктын көтөрүүнүн үстүндө иштеп аткандыктан ошолорду аткара албай атабыз. Себеби
көп шарттарыбыз ылайыксыз, кошумча окутууну кыла албайбыз, кружокторду кыла албайбыз. Ошо түштөн кийин кичине кыйналабыз. Премьер-министр ошондой эле Чүй районунун Ак Бешим айылындагы Жусуп Баласагын атындагы орто мектептин капиталдык оңдоого муктаж имаратын көрдү. Мектеп 504 балага ылайыкталганы менен учурда болгону 180 бала билим алат. Толук кандуу билим алууга жетиштүү шарттар жок болгондуктан жыл сайын балдардын саны азаюуда. Учурда мектептин жылуулук түтүктөрүн жана бөлмөлөрүнүн баарын оңдоого 14 миллион сом каражат керектелет. Мектептердин абалын көрүп чыккан Сооронбай Жээнбеков тиешелүү мамлекеттик органдарга курулушту кайра баштоо сунушун киргизүүнү тапшырды. Андан ары премьер-министр Чүй районунун Мээниткеч айылындагы бала бакчанын курулушун көрдү. Имараттын курулушу 2015-жылы башталган бойдон токтоп калган. Толук ишке киргизүү үчүн 20 миллион сом каражат керектелет. Кемин райондук аймактык ооруканасы 1991-жылы курулуп, 85 бейтапка ылайыкталган. Ооруканада 17 дарыгер, 49 медайым жана 47 кичи персоналдар эмгектенет. Акыркы 15 жылда оорукана капиталдык ремонттон өткөн эмес. Ошондой эле материалдык техникалык базасы да жаңыланууга муктаж. 3 кабаттуу оорукананы капиталдык реконструкциялоо үчүн 18 миллион сом акча керек. Жумуш сапарынын алкагында Сооронбай Жээнбеков Кемин районундагы ишкер Василий Пятибратовдун фермердик чарбасы менен таанышты. Анда уйдун Голштин породасындагы 100 баш ири мүйүздүү мал жана Симментал породасындагы 12 бука бар. Күн сайын токмок жана кант шаарыларына 280 литр сүт сатылат. Бүгүнкү күндө фермердик чарбаны реконструкциялоо жүргүзүлүүдө. Өкмөт башчы мындай чарбалардын санын көбөйтүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, өз кезегинде жергиликтүү бийлик максималдуу колдоо көрсөтүүгө тийиш экендигин баса белгиледи. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп бере тургандай малды идентификациялоонун эффективдүү системасын түзүү өкмөттүн негизги милдеттеринин бири. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков малды идентификациялоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, идентификация, малдын кыймылын, аларды эмдөөнү жана малдын ден соолугун кароону камсыз кылаарын билдирди. Буга жаш көңүл буруп, коллегияда карап, тапшырманы берип, аткарбагандарга жазасын берип, анан үйрөткөнүн айттым эле. Ушу идентификация боюнча сунуш киргиз, мен бир жакшы награда берейин жакшы иштегендерге. Бул эми бүт жалпы иште бул. Бүгүнкү күндө республика боюнча 92% уй каттоодон өтүп, алардын 79% маалыматтык базага киргизилген. Малдын санын тактоодо Талас облусу 99% каттоодон өткөрүп, биринчи орунда. Нарын облусу 98%, Ош облусу 97%, калган облустар андан ылдыйкы көрсөткүчтө мал жандыктарын каттоодон өткөргөнгө жетишти. Кээ бир жерде райондун акимдери да ушул кичине толук маани бербеген фактылар болуп калып атат. Анткени сиздерге берген экен, ушул мамлекеттик ветеринар инспекция силер жүргүзөт экенсиңер дегендей мындай болуп калып атат. Бирок көп жерлерде райондор, областтар, мына губернаторлор сиздер менен сүйлөшүп атабыз. Көп жерлерде жакшы түшүнүк менен кетип атат. Республика боюнча 134 айыл аймагында интернет жана 23 оператор жетишпейт. Бардык областтардын башчылары жыйында өз аймагындагы маселелер тууралуу айтып, көпчүлүгү айыл өкмөттө малды каттап, маалыматтык базага киргизүү үчүн штаттык орунга адис керектигин билдирди. Жыйында Сооронбай Жээнбеков тиешелүү мамлекеттик органдарга операторлор үчүн аймактарда штаттык бирдиктерди камсыз кылып, малды идентификациялоону, маалыматтык базага киргизүү үчүн айыл аймактарында интернеттин жеткиликтүү болушун камсыз кылууну тапшырды. Кыргызстандын 15 районунда жер фондун инвентаризациялоо боюнча айдоо аянттары 45.667 гектарга көбөйдү. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү жер фондун инвентаризациялоо боюнча жумушчу жыйында билдирди. Жер фондун инвентаризациялоо иштери 3 этап менен жүргүзүлүп, жыйынтыгында жердин категориясы жана түрү боюнча бир катар өзгөрүүлөр аныкталды. Калган райондордогу жерлер 2018-жылдын аягына бүткөрүлөт. Эми бул ишти бүтүш керек. Мына 45.666 гектар жер, айдоо жер аянты 38.565 гектар. Көп жылдык бактар 5.603 гектарга көбөйүп атат. Андан сырткары мына жайыт жерлери 746.446. Чөп чабында аянты 2.965 гектар жер.
Кысыраңыз 9295 гектарға мына азайып атат. Азайды. Ошол негизинде мына 23 миллион салым 23.300'de. Мына буну азыр протоколду тапшырмага ушуну тездетиш үчүн эмне чара керек болсо ошону баарын киргизгиле. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы менен куттуктады. Өкмөт башчы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнү менен куттуктап, баарына бекемден соолук, тынчтык, ийгилик каалады. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө өкмөттүк аппараттын кызматкерлерине өкмөттүк сыйлыктар тапшырылды. Мамлекеттин өлкөнүн күчү бул өзүнүн таза, кесипкөй, демилгелүү, ак ниет, жоопкерчиликтүү, чын ниети менен кызмат кылган кадрында. Мына ошондой гана кадрлар мамлекетти ар дайым алдыга сүрөп, элдин астында мамлекеттик бийликке кадырбак алып келет. Баардыгыңыздарды өзүмдүн атымдан, вице-премьер-министрдин атынан бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана көзөмөлдөө боюнча Россия Федерациясынын федералдык кызматтын жетекчиси, Россия Федерациясынын мамлекеттик башкы санитардык дарыгери Анна Попова менен жолукту. Тараптар санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чөйрөсүнүн абалы, бул багытта кызматташуу жана анын келечеги тууралуу талкууланды. Сооронбай Жээнбеков өкмөт келечекте керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана аны көзөмөлдөөнү өнүктүрүү багытында максималдуу колдоо көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Өкмөт башчы Россиянын керектөөчүлөрдү көзөмөлдөө органына, Кыргызстандын тийиштүү мамлекеттик органдарына колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өлкө жарандарын жеке кабыл алууну өткөрдү. Анда жарандар өздөрүнүн бир катар көйгөйлөрүн чечүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылышты. Анын ичинде айыл чарба, мал чарбачылыгын, маданият тармагын өнүктүрүү боюнча чаралар тууралуу демилге айтылды. Ошондой эле жарандардын оор каржылык абалына байланыштуу материалдык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү талкууланды. Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик бийликтин бардык деңгээлинде орто жана узак мөөнөттүү стратегиялык программа ишке ашырылып жатканын билдирди. Соңуна бардык көтөрүлгөн маселелер көзөмөлгө алынып, өкмөттүн аппараттын тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө жарандарды кабыл алуунун жүрүшүндө көтөрүлгөн көйгөйлөрдү жана маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүү жана жардам берүү тапшырылды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун төрагалык алдында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы бизнести жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча кеңештин кезектеги жыйыны өттү. Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, бизнести жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин негизги максаты болуп, бизнес тармагындагы маселелерди талкуулоо жана жыйынтыгында чечим чыгаруу экенин, ал эми мамлекеттик органдардын иши ата мекендик ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Премьер-министр жогорку квалификациялуу чет элдик жумушчуларды жумушка орноштуруу үчүн уруксат алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн жол жоболорун колдонууга киргизүү сунушу өлкөнүн экономикасы үчүн маанилүү болуп саналарын кошумчалады. Ал аталган чара өлкөдө инвестициялык мүмкүнчүлүктү жогорулатарын жана көп чет элдик инвесторлор үчүн бизнести жүргүзүүнү жөнөкөйлөштүрөөрүн билдирди. Сооронбай Жээнбеков эске салгандай, мамлекеттин негизги милдети түрдүү финансылык тейлөө рыногунда бирдиктүү эрежелерди түзүү болуп саналат. Мындан тышкары премьер-министр белгилегендей, IT тармагы өлкөнүн келечектүү тармактарынын бири болуп саналат жана өкмөт аны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. 5 айдын жыйынтыгы боюнча ички продукциянын өнүгүшү өсүүсү былтыр жылга караганда 6,8% түздү. 4 айдын жыйынтыгы менен экспорт 30,4%-га көбөйдү. Бирок экспортко чыгарганга да мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун үстүнөн да иштеп атабыз. Азыр атайын Эрске банкты ошо экспортко чыгып аткан импорторду толтуруп аткан биздин ишканаларды кредиттөө боюнча, төмөнкү проценттерин кредиттөө боюнча маселени карап атабыз. Буну да жакында чечебиз. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Ош облусунун Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда орун алган табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, ал жерлердеги иштерди активдештирүүнү тапшырды. Өкмөт башчы белгилегендей, жыл башынан бери катталган табигый кырсыктар өткөн жылдагы көрсөткүчтөн көп болгон. Буга апрель-май айларында Ош облусунун Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда орун алган жер көчкү жана жер титирөөлөр күбө болуп саналат.
Сооронбай Жээнбеков дагы бир ирет эскерткендей, өкмөттүн негизги милдети табигый кырсыктардын алдын алууда кечиктирилгис иштерди жүргүзүү жана кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам иштерди жүргүзүү болуп саналат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жабыркаган аймактардагы социалдык объектилерди тез арада калыбына келтирүүнүн өзгөчө маанилүүлүгүн баса белгилеп, аталган маселе боюнча архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишмердүүлүгүн катуу сынга алды. Баштабайсыңар барып. Сусу жок, барып көрсү ал жерге, ысык жерге. Же паренный сусу жок, иче турган сусу жок. Жатып көрсү барып, стройкада иштеп көр. Ана кантип ишенет элдин бара өкмөткө. Кыла турайсың акыбалын аке, өзү билбейт отурат. Өзү билбей отурасың. Айда берсем азыр жумушта. Айда берсем. Аны айтасың андан кийин. Мен жөнүнө айда бер Жээнбек деп. Канча киши тагды турат берди. Дерден күлбейсиң жок дегенде. Качан баштай турганыңы. Сурап, өзүңүн укустардан, областтардан сурап, ош област чыгырып, звонок этип коюп келбейсиң жок дегенде, качан баштайсың? Эмне болду сурап койбойсуңбу? Келер да берди. Өзүңгө чалбайсыңбы? Өзүң структураңа. Сурабайсың балалардан. Эмне болду деп. Чешке бар. Курат суу бере турган, кура тургандар акыбалын билбейт, билбейсиңер өзүңөр. Уялбайсыңбы? Чоң жыйынга премьер-министрасы келип атасың, дәрден. Сооронбай Шарипович, кечирим сурайм, мен даярданган болчумун. Тизме боюнча биз сунуш бергенбиз. Бизге токтот, өчүр. Дәрден келгенсиң. Чык бар. Мен сууну чыгыр, Бердалиев. Чыгыр дагы сууну баштасың бүгүн. Жөнөткөн бүгүн барсың. Бүгүн баштасың сууну. Суу, уктуңбу, суусу жок. Свети жок деп атат. Эл наразы болуп атат. Ал эми турак үйлөрдүн документтерин алууда же калыбына келтирүүдө орун алган кемчиликтерге байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлерине катуу чараларды кабыл алуу тапшырылды. Тийиштүү мамлекеттик органдарга мамлекеттик каттоо кызматынын ишин дыккат текшерүү тапшырмасы берилди. Эгерде турак жайлардын документтерин алууда же калыбына келтирүүдө кемчиликтерди аныктаган фактылар болгон учурда катуу жаза чаралары кабыл алынат, деди Сооронбай Жээнбеков. 10 чейин алып атат. Отуруп алып, государство кызматкерлери отуруп алып туруп, кызыл китеп баласын деп кыстап атышат. Чын атасыңарбы? Бул беспредел да. Бул кыргызстын кызматы болот, бизнес кылып атпайсыңар сыры. Мамлекеттик кызматты көрсөтпөй эле, кызмат көрсөтпөй элге. Сен бизнес кылып атпайсыңарбы? Мен билген нерсе сен билбеске эмне турасың анда берди? Исполняющий обязанности. Мен билген нерсени мына. Эмне үчүн сен айтпай туруп, ошол кызматкерлер ошол иш жасайт? Эмне жасайтылар? Эмне үчүн силер мамлекеттик бийликке кыргыз өкмөтүнүн ишеничин элге кетирип атасыңар? Чурасыңарбы? Кыргыз мамлекетинин өкмөтүнө эл ишеничин кетирип атасыңар силер. Биз алып келе албайсак. Бизнес кылып. Неме? Дамир казак. Неме? Жеңиш барып иштегеле давай. Иштегеле. Азыр комиссияда бүгүндөн баштап барып бүт кыргыз боюнча бул алып чыккыла буйруктарды. Алып чыгып багынтын. Ошо Жалал-Абадта кыстаганда алып чыккыла. Фамилияны алып келип камага алып келип. Кандай булай? Ал мамлекет булар. Элди кыйнай турган. Жалал-Абад, Ош, Чүйдү мына барын баштаган азыр. Полностью башта. Кандай бул? Мен таң калып атам. Бул кандай өкмөт уруксаты жок? Уруксаты жок, кантип баштайсың, кантип көтөрөсүң силер? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргызстандын 15 районунда жерлерди инвентаризациялоонун эсебинен айдоо аянттарынын саны 45 000 гектарга көбөйдү. Бул багытта өкмөт тарабынан да бир катар иштер жасалды. Кененирээк маалымат алуу үчүн Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Кермалиев Жаныбек Калкановичти чакырганбыз. Саламатсызбы, Жаныбек Калканович? Алгач айта кетсеңиз, ушул Кыргызстан боюнча 15 районда жерлерди тактоонун жыйынтыгы менен 45 666 гектарга жер аянттары көбөйүптүр да. Бул кайсыл категориядагы жерлер? Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014-жылдагы 3-мартында 114 токтом кабыл алынган. Бул жер фондунун инвентаризациясынын тартиби жөнүндө жобого ылайык. Ошол боюнча биздин Айыл чарба министрлигинин астындагы Кыргыз Гипроземге берилген. Ошол Кыргыз Гипрозем өзүлөрүнүн иштерин аткаруу менен азыркы учурда 15 районду инвентаризация жасап чыгып, ошондо сиз өзүңүз айткандай 45 666 гектар жер кирди деп, бул сугат айдоо аянттарынын көбөйгөнү айтылып атат да. Мындан башка дагы айдоо жерлердин аянты 38 565-ке көбөйдү.
көп жылдык бактар 5000ге көбөйдү. Жайыт жерлери 746 миңден ашык гектарга көбөйдү. Чөп чабындылар болсо 2965 гектарга, кысыр аңыз жерлер 9200 гектарга азайды да. Ушулардын бардыгы ушул 15 районду текшергенде келип чыкты. Муну негизги максат биздин Айыл чарба министрлигинин ушу Гипроземдин максаты бул 3 этапта өткөрүү болуп эсептелет. Ошол өткөрүлгөндө 3 этапта, биринчи этапты ошол Чүй, Аламүдүн, Сокулук, Араван райондарында өткөрүлдү. Экинчи этап болсо Панфилов, Базар Ургон, Түп, Сузак, Тоң районунда өткөрүлөт. Булардын бардыгы бир сыйра ошол инвентаризация өткөрүлүп бүттү дагы. Мунун документтеринин бардыгы даярдалып, өкмөткө киргизип бекиттиребиз. Инвентаризациялоо иштери 3 этапта жүргүзүлдү деп атат. Бул 3 этап боюнча республиканын кайсыл райондору кирди? Эми негизги биринчи этапта 2015-жылы жер фондунун инвентаризациялоо жүргүзүү боюнча жумуштар республиканын 4 районунда болду. Бул Чүй, Аламүдүн, Сокулук, Араван райондорунда. Инвентаризация жүргүзүлгөндөн кийин жердин түрлөрү боюнча айдоо жер аянты 4000 гектарга жакын, сугат айдоо жерлери 8000 гектарга жакын көбөйүп, бул маселелер мындай бизге киргизилди. Бүгүнкү күндө ушул 4 район боюнча өзүнчө материалдардын баарын даярдап, бүт бардык жерден согласованиядан өтүп, азыркы учурда токтомду бекиткенге өкмөткө тапшырабыз. Экинчи этап болсо 5 райондун материалдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кароосуна берилет. Азыр Министерство юстицияга бергенбиз. Ал Панфилов, Базар Ургон, Түп, Сузак, Тоң райондору. Мында дагы инвентаризациялоонун негизинде көп жерлер, айдоо жерлери, башка жерлер кошулду. Үчүнчү этап менен 2016 жылы бүткөрүлгөн калган райондордун инвентаризациялоо жумшалат. Бул эң негизгиси Бакай Ата, Баткен, Жайыл, Нарын, Нокат, Москва райондору болуп эсептелет. Буларды жүргүзгөндөн кийин мында дагы 28 000 гектар жер аянты ошол айдоо жери кирди. Сугат айдоо жери болсо 24 000 гектардын мына бардыгы биригип, мен ошо башында айтып кетпедимби, ошол 45 666 гектар жер, 1000 гектар жер эмеге учетко кирди деп. Азыркы учурда мындан тышкары Ысык Ата, Ысык Көл, Алабука, Кочкор райондору, Аксы, Лелек 2019 жылга чейин калган райондордун бардыгын биз ошо инвентаризациялап бүтөбүз. Бул багытта жергиликтүү бийлик органдары кандай иштерди жүргүздү? Деги эле калк арасында маалымат иштери жетиштүүбү? Бул эми өзүңүздөр билесиздер жакшы, 23 жылдын ичинде чейин инвентаризация жүргүзүлгөн эмес. 23 жыл мурун жүргүзүлгөн инвентаризация ошо Гипрозем тарабынан. Мунун ортосунда аябаганда көп убакыттар өтүп кетти дагы. Ошо жерге болгон мамиле, жер бөлүнгөндөн кийин ошол мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, күбө болуп атасыздар. Көп жерлер ошо кошулуп атат. Мурда мындай башкача бөлүнүп калган. Эми жергиликтүү бийликтер тарабынан абдан чоң жардамдар болуп атат. Анткени себеби бардык жергиликтүү бийликтин башчылары ошол жерде тургундар дагы жардамдарын берип атышат. Жер тактоо маселесиндеги ушул көйгөйлүү жагдайларга токтоло кетсек да, чек арада жайгашкан айылдарда жана айыл ичиндеги мыйзамсыз басып алган жерлер боюнча ушул инвентаризациялоо иштери кандай жүрүп жатат? Эми бул мыйзамсыз басып алынган жерлерде мындай биз аны дагы карап чыктык. Бирок ушул жерди инвентаризация кылып атканда мындай аябагандай чоң көйгөйлүү маселе болгон жок. Көйгөйлүү маселе ошол финанстын жетишпегендиги болду. Ошондуктан биз ошол 14-жылы баштап 18-жылы бүтүрүшүбүз керек болчу. Азыр финансы мына 2 жылдан бери абдан жакшы көз караштар болгондуктан мына ушундай жакшы иштерди алып бардык. Эми ушул мына эң негизгиси ушул 15 районду инвентаризация жасап чыккандан кийин ушул сугат айдоо жеринен кайрак жерлерден, көп жылдык чөп жерлеринен, жайыт жерлеринен жалпы суммасында 23 миллион 388 миң акча төлөмү түшөт экен да. Бул абдан чоң акча. Мен ойлойм, бул биздин кетирип аткан расходторубуздун баары кийин жакшы эле мындай үзүрүн көрсөтөт. Анткени себеби бул 15 райондон эле ошо 23 миллион сом болду. Эгерде калган райондордун баары бүтсө, мындан дагы жогору болот деген ойдобуз. Каржылоо республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүп жатабы же кошумча булактардан алынууда? 2016-2017 жылдары 2015 жылы 55 миллион
2016 жылы 56 миллион акчалар бөлүнүп, мындай толук жакшы иштер аткарылды. Мунун эсебинен дагы биз кошумча 90 адисти кабыл алып, ошолор дагы инвентаризацияга кошулуп иштешип атат. Эми дагы биз эң негизгиси 2019 жылга калып аткандан кийин дагы бир 50 миллионго жакын акча керек деп көчө өткөн өкмөттүк отурумда айтканда, премьер-министр тарабынан 56 миллион сом акча бөлүнүп берилсин деп протоколдук тапшырма берди. Бул дагы эң негизги жакшы биздин ишибизге алдыга жылганга жакшы болот. Мына карап көрүңүз, биз кетирип аткан затратаны 1,15 райондон түшкөн салымдардан актап коюп атат да. Эгер калган 15 райондон башка калган райондорду инвентаризациясын бүтүрсөк, анда жакшы сумма түшөт деп ойлойм. Жерлерди тактоодо эсепке алуу, документтештирүү иштерине өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат да. Бул кайсыл бөлүктөргө өзгөртүү киргизилет? Эмнеден улам киргизилет? Негизи бул жерде эң негизгиси жерлердин бардыгы эсеп өзгөртүүлөр кириш керек. Бул сугат айдоо жеринде дагы, жайыт жерлеринде дагы, жанагы көп жылдык бактарда жайыт жерлердин чөп чабындылардын аянттарынын бардыгы жаңы эсепке кириш керек. Мунун бардыгы жанагы жерлерде ошол жергиликтүү адистер, ошол жер боюнча иштеген адистердин бардыгы өзлөрүнүн биздин токтом кабыл алынгандан кийин ушул өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Бул негизги кээ бир мындай жагдайлар бар. Мына бир эле контурдан бир жер бөлүнүп берилип калган, анын өзүнчө запаска калтырылып калган жерлер болгон бул Чүй областында. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул бардык изяндын бардыгын биз ошо тууралап инвентаризация жүргүзгөндөн кийин, бүткөндөн кийин мындай анык так даана биз билебиз деп ойлоп турам. Премьер-министр сиздердин министрликке ушул ишти республиканын калган райондорунда аягына чыгаруу боюнча тапшырма берди да. Ушул багытта сиздердин министрликте кандай иштер жасалат жана анын бүткөрүү мөөнөтү кайсы? Эми эң негизгиси ушул премьер-министрибизге, өкмөткө рахмат айтсам болот. Эмне себептен дегенде, буга чейин бюджеттин акча бөлүнбөй атып, ушул башында айттым, ушу 2 жылдын ичинде акча бөлүнүп, иштер аткарылды. Эми 2018 жылы бүтүшүбүз керек болчу, бирок ошол 2019 жылга мындай узартылып атат. Ошол узартылуу боюнча дагы көчөгүнкү өкмөттүк жыйында дагы өзүбүздүн ошо көйгөй маселе 2019 жылга мынча сумма дагы 56 миллион сом акчасын керек десек, өкмөт башчыбыз Сооронбай Шарипович акча бөлүп бергенге тапшырма берди. Кудай буйруса, бул акча бөлүнгөндөн кийин 2019 жылы биз ушул проектти инвентаризацияны бүтүрөбүз деген ойдомун. Инвентаризация иштерин жыйынтыгы менен айыл өкмөттөрдө же мамлекет үчүн деги эле кандай пайдалуу жактар бар, ошону айта кетсеңиз. Бул эң негизгиси айыл өкмөттө инвентаризациянын жыйынтыгында бул цифровой карталарды алышат. Бул бардыгы түшүрүлгөн, өзүнүн айыл өкмөтүндө, өзүнүн районунда канча жер бар, канча суу баскан жер, канча кайракы жер, канча бак, чөп чабынды жерлер. Булар айыл өкмөттөрү башка жака договор түзүп, контракт менен берсе, же болбосо келишим менен арендага берсе, алар жанагы цифровой материал картадан карап эле бере берет. Бул аябагандай чоң, биздин айыл өкмөттөрүнө аябагандай чоң жардам болот дагы. Мындай эме айтканда прозрачный болот деп ойлойм. Инвентаризация иштерин жүргүзүүдө ушул мыйзамсыз басып алынган жерлер жана ал жерлерге жеке турак жайлар курулуп калган жерлер кандай болот? Бул инвентаризация бүткөндөн кийин ошол сиз өзүңүз айткандай мыйзамсыз басып алган жерлердин жеке турак жайлар курулуп калган жерлер бүттү, мыйзамдаштырылды деп ойлошпосун. Бул эң негизгиси биз инвентаризация кылып, бардыгы канча жерде канча жеке турак жай курулганын биз инвентаризацияда карадык да, бирок мыйзам чегинде булар закондуу деп эсептелбейт. Анткени себеби бул өзүнчө суу баскан жерлер деген, өзгөчө баалуу жерлер деген жеп турат. Ошол боюнча биздин инвентаризацияда колдонула берет, бирок турак жайлар курулганын мыйзамдаштырылбайт. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн республиканын бардык аймактарында жерлерди тактоо, инвентаризациялоо боюнча сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.